Соқлук району Первомайский айылынан 9 сотық жер менен 5 бөлмөлүү үй жанында малга ылайыктуу болгон чоң сарай менен сатууга коюлду. Азыр четинен обзор кылып толук сиздерге көрсөтүп беребиз. Жаккан болсо экрандагы ээсинин номерине түз эле байланышып сатып алсаңыздар болот тугандар. Тагыраагы Бишкек тараптан келгенде Сокулга киргенде Часпиктин поворотунан светофордон түп-түз ылдыйды көздөй ушул Первомайский айылына түшүп келесиздер. Айылга киргенден кийин стадионду мектептин жанынан оң тарапка буруласыздар да кайра мына ушул биз турган Береговая көчөсүнө бурулуп 66 дарекке келесиздер тугандар. Өтө сонун сатыла турган баасы $95.000 коюлду. Дагы жакшы сүйлөшүү, саудалашуу жолдору болот. Бул тарабынан чыга турган болсоңуздар, бул жагында полия, ээн тала, эгерде мал кыла турган болсоңуздар, мына ушул тарапка алып чыгып, жайып баксаңыздар дагы болот. Бул жак жагынан кире турган болсок, бул жерге унааны кенен киргизип токтотосуздар. Бул жакта мына ушундай бышкан кирпичтен салынган 5 бөлмө үй, анан бул жак жагында болсо чоң сарайы дагы бар. Үстү сеновалы менен жалпы үстүнө 1000 түк чөп батат экен. Бул жак тарабында болсо атайын сарайга кирген өзүнчө чоң ворота дагы коюлган. Сарайдын ичин сиздерге көрсөтө турган болсок, мынакей. Бул жак жагы мына четинен көрсөтүп баштайлы. Бул жагында атайын жем майдалай турган жери, дробилкасы, кааласаңыздар чөп майдаласаңыздар дагы болот экен. Астылары стяжка болгон, бул жерге бир жылкыга орундук кылыптыр. Бул жак тарабы болсо жемкан экен. 20 тонна жем ушул жерге батат дейт. Бул жагын болсо майда малга, койго ылайыкташтырылыптыр. Андан кийин бул жак жагына келе турган болсок, мынакей. Ат бардыгы, анан бул жак төрт тарабы уйга ылайыктуу болуптур, бул жак тарабы дагы койго. Анан бул жерден эле чөптү алып түшүп карай берет экенсиздер тугандар. Көрдүңүзбү? Эми сиздерге үйдүн ичин дагы бир катар толук көрсөтүп берели. Бул жагда чакан навеси, сыртка жатканасы, склад бөлмөлөр дагы жайгашыптыр. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Мына ушундай бышкан кирпичтен салынган үй, үйдүн асты дагы навес болгон. Кааласаңыздар бул жерге унаа киргизип койсоңуздар дагы болот экен, же болбосо эс алып отурганы бир тапчан коюп койсоңуздар дагы болчу экен тугандар. Трехфаз электр энергиясы дагы документальный тартылып киргизилген. Документтери дагы так таза. Жүрүңүздөр, эми бисмилла деп туруп үйгө кирели. Негизги эшиктен киргенде эле бул жер мынакей чакан болгон коридор, бул жак тарабы болсо бир бөлмө, бир чоң зал экен. Эки тараптан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул тарабына кире турган болсок, мынакей бул жагы эми ашкана бөлмөсү болот экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? Ашкана бөлмөсү, андан ары бул жак жагында болсо топкасы, андан ары санузел жуунуучу бөлмөсү экен. Андан ары бул жак тарабын сиздерге көрсөтө турган болсок, бул жагында дагы кенен болгон холл чоң зал бар тугандар. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн потолоктору бийик. Бул жак жагында болсо дагы бир спальный бөлмөсү. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эки тараптан терезеси коюлган. Үйдү келип кирип эле жашаганча мал чарбачылыкты ушул жерде кылсаңыздар болот. Бул жагы дагы бир спальный бөлмөсү экен тугандар. Ээсине түз эле байланышып сатып аласыздар. Жеринин аянты 9 сотук деди. Бүт бардык документтери дагы так таза колдо дейт. Атыңыздарга сразу өткөрүлүп берилет экен. Сатыла турган баасы $95.000 коюлду. Сүйлөшүү, саудалашуу жолдору болот. Соклук району Первомайский айылы Береговая көчөсү 66 даректе издеп келесиздер. Ээсине байланышсаңыздар локациясын дагы жиберет. Өзүңүздөр келип бир катар көрсөңүздөр дагы болот. Мына ушундай үй, сарайы менен мал чарбачылыкка ылайыктуу жерден участок үй издеген жакындарыңыздар болсо, сарай издеген жакындарыңыздар болсо, видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар.